Жунай Мавлянов, жайлоодо аңгеме. Небересі Азиздин көңілін көтерем деп Жарқынай өзінің көңілін чөктүрүп алды. Жайлоого келбесе антмек эмес да. Жыл сайын жайлоо маалында сөзсүз бир кусалык, кандайдыр эски сагыныч жүрөк боорун аралай чаап, санаасын эңшерип маанайын басайтып кете турган. Кандай кусалык, орду толбогон сагыныч бир нече күнгө созулчу. Ал күндөрдө Жаркынай бети шылынып, көздөрү алайып, хайлап төшөктү оору менен алып урушкан кишидей шапайып азып кетер эле. Күн сайын бирин-бири көрүп жүрүшчү кошуналар биринчи байкашат ал өзгөрүүнү. Алар тарабынан «Эмне болду Жаркынай? Арыктап кеттиң го?» деген суроонун сөзсүз берилерин алдын ала билген анын жообу да билен. «Жайлыгым жокпу? Жыл деле ушул маалда арыктап алам го?» деп гана басып кете берчү. Ошентип Жаркынайдын дарты эч ким эмдеп айыктыра алгыстарды. Аны өзүнөн башка жан да билбейт. Июнь айынын 11 күнү анын эсине өз атындай түбөлүккө жат болуп калган күн. Ошол күнү анын ою боюнча элдин түп көтөрө жайлоого көчкөн күнү, жумалап төп айлашып суутуп, аттарды таң ашырып, өгүздөргө чейин белендеп, 2 күндүк жол азыкты кошо даярдашып, оймо боорсок салышып, эжигей бышырып, быштак жасашып, береги сары журтка айланып калган бөксө жайлоодон таң тыяктан жаңы гана куланөөк салып, асман бетин каймактаган сүт сымал саргыч агыш түскө бөлөп келаткан маалда энелерин издеген козулактарды мааратып, тайлактарды боздотуп, музоолорду мөөрөтүшүп, азан казан болуп анан бир таман жолго улуулата түшүп, улуу жайлоого көчкөн кездин бир күнү ошол бойдон Жаркынайдын сезиминде кала берген. Андан бери 40 жылга жакын убакыт өттү. Бирок июнь айынын 11 күнү бүгүнкүдөй эсинде. Ошол жыл жаан чачуундуу келип, тоодо али суук болгондуктан, андагы чөп жетилбей, ошондон улам элдин 10-15 күнгө кечигип көчкөнү менен да Жаркынайдын иши жок. Азыркылар июнь эмес, майдын аягына жетпей эле көчөөрүн, андагыдай жүктөрүн төөлөргө, өгүздөргө, аттарга артып, мал кели менен кошо самсаалап жолго чыкпай, машиналар менен жетип алышаарын деле эстебейт. Андагыдай 2 түнөп жетишпестен 3 сааттан ашпаган убакытта барышып калаарын деле ойлобойт. 11 июнь күнү мурдагыдай эле шаан шөкөт менен алда-арты алда кайда сузулунгон көч, жашылга урунгон арасындагы бир таман жол менен бараткандай туюлат ага. Жакшы жасалгалуу кунан, быштыларды минген, жарашыктуу кийинген жаштар, жигиттер, кыздар, келиндер жарыша чабышып, үзөңгүлөрү кээде тийише калып, шыңгыр этсе анысы кылык көрсөтө шаңкылдаган кыз үнүнө кошул ташыл болуп, теребелдеги көл жытына атыр куюнуп, упа сүртүнүшүп, эндик коюшкан кыз келиндердин жыты аралашып, 2 күн 2 түн бою алда кандай керемет жытка толгон абадан жутуп магдыраган эсиреген Жаркынайга ошондогу гана июнь, ошондогу гана жайдын көркү, жаштык сезимине мөөр болуп басылып калган. Ошондуктан жылдын ал мезгили анын жан дүйнөсүнө дүрбөлөң салып таштайт. Июнь айынын бүтүшү менен аны аздырып тоздурган алиги түпөйлүү оору да кетет. Мурунку баралына келет. Жалгыз уулу Калый бала чакалуу болгону быйыл биринчи жолу апасы Жаркынайды жайлоого барууга мажбурлайт. Жок, баласы эмес, небереси. Былтыр көл ичинде салышып жүргөндө Калыйдын андагы тааныштарынын бири күн мурунтан макулдашып алгандай машина менен келип, буларды Каркыра жайлоосуна алып барат. Чоң капталдагы жыш карагайларды, андагы булактарды, сан таштан ары керилип жаткан жайыктагы иче чапкан түркүн чөптөрдү көргөндө, бирде энесинин, бирде мамасынын, бирде папасынын колун кармай жүрүп, такыр эле башка дүйнөгө келгенсип таңыркай оозун ачып, тегерегине көз чаптырып алаңдаган, кайсы гүлдү өсөрүн билбей алдастаган, кайсы көпөлөктү кууп жөнөшүн билбей элеңдеген азиз 2-3 сааттык сейилден кийин чоң энеси Жаркынайды туурап, борсойгон кып-кызыл боорсоктон улам бирде кеседеги мелтилдеген кымызга матырып жеп отуруп, анан чоң энесине суроо таштабайбы? Биздин жайлоо жокпу эне? Кантип жок болсун, бар.
Жайлоосу жок кыргыз болмок беле. Жаркынай кеңирсиген бул жайлоонун береги четине бут койгондон тартып, мындан 38 жыл мурдагы жайлоо маалы, аны менен кошо 1,5 ай гана бирге өмүр сүрүп, анан согушка кеткен бойдон кайтпай калган жары кубатын эстеп, заарканып алган эле. Атүгүл бушайман жеген жайлоого келгенине. Баласын, келинин жиберип коюп, өзү бир нерсени шылтоо кылып келбей койсо болмок да. 50ден ашкан кишиге шылтоо табылат эле. Ары бери жүргөндө кыйналам, жүрөгүм жаман эмеспи, десе эле жетишмек. Эч ким аны кыстамак эмес. Кала бермек, бирок антпеди. Антмек түгүл, жайлоону укканда эмнегедир делбиреп, эңсеп жүргөнүнө барчу кишидей көңүлү көтөрүлө түшөт. Жүрөгүнүн бир четине уялап, ушунча жылдан бери эскирбей келаткан бир сезим кайрадан козголуп, толку боюна алда кандай күч кубат тартуулаган эле. Жаркынайдын дүйнөсүн эстеген сайын өрт илебиндей кайрып алчу жайлоо эмес бу. Бу даңазалуу жайлоо экенин. Бири көргөн киши дагы көрсөм экен деп дегдечүү атактуу жайлоолордун бири экенин угуп жүргөн Жаркынай. Бирок көз айнегине уюп калган тиги жайлоодой таасир эткен жок. Көңүлүн өксүттү тескерисинче. Жоготконун издеп, бирок таппаган кишиче умсунуп калды. Ошентип, эч туйгусу менен алек болуп кыйналып отурганда небереси ушу суроону берип атпайбы? Бизди алып барбайсызго болсо? Деди жайлоонун жаркын күнүнөн нары аз да болсо сыр кеседен ууртап отурган кымыздан торсою пекипети кызарып, тегерек көздөрү моймолжуп чыккан небереси эч нерседен бейкабар. Алып барса болот, деп койду. Берге бут койгондон бери эчаккы окуя эсине түшүп кыжаалаттана баштаган энеси. Качан? Деди бакыракай көз 8 жаштагы небереси. Көлөкө жапкандай, ажары күңгүрттөнө түшкөн энесинин жүзүнө ишенбегендей тиктеп. Быйылкы жайлоо маалы бүтүп атпайбы улум? Эми келерки жыл барабыз да. Сен экинчини жалаң 5 менен бүтсөң, өзүбүздүн жайлоого алып барам. Деди ал, ушул сөзү менен да небересин бир нерсеге милдеттендиргендей. Келерки жылга чейин эсинде жүрмөк беле менин бул адам. Унутуп калат да эртең эле. Бала эмеспи, деп Жаркынай ичинен бейкам жыйынтыктап койду. Машиналардын жытынан алыс, алардын көр шарынан да алыс, абасы таза, туш тарабы көк мөк жыттанган жайлоо Жаркынайдын ой санаасына бүлүк салып, санаар катып таштады. Баласы политехникалык институтун бүтөп, Элемиз Үлдөө институтунда иштеп калды. Үйлүү болдук апа, биз менен бирге туруңуз, дегенге көнгөн эмес эле. Балалуу болдук, эми небереңиз үчүн да келбейсизби? Дегеннен көңүлү түтпөй шаардык болуп калган. Жок, небереси эстен чыгарбаптыр энесинин андагы убадасын. Мурда жайлоо дегенди укса да өз көзү менен көрбөгөн ага каркыра катуу таасир эткен го. Түшүнө да кириптир бир жолу, энесине айтып берген. Баягы чоң кырдын төбөсүндө жүрүптүрбүз кол кармашып, тизеден чөп, көл, үстү жагыбыздан бир нерсе шуулдайт. Өйдө карасам, чоң куш шукшурулуп келатыптыр. Жайлоодо жүргөндө сиз айткан бүркүт дегендин өзү, канаттары кулач келет. Көздөрү бир нерсени аларында сенин көздөрүңдөй болуп чоңоюп, анан оттой жанып кетет дебедиңиз беле? Кийикти, түлкүнү, айры куйрук жөжөнү көтөргөндөй эле көтөрөт. Аларына эч нерсе табылбай калса, жаш балдарга деле кол салгандан тартынбайт дебедиңиз беле? Эсимде калган экен ошентип айтканыңыз. Анан канаттарын капталдарына кыса кармап, төмөн карай шукшурулганда өңкүр оозуна кирип жаткан шамалдай күүлдөп угулат дегениңиз да эсиме түштү алигини көрүп. Эне, бүркүт келет а, деп кыйкырган бойдон угунуп кеттим. Деп энтиккен наркы бөлмөдөн чуркап келип. Бүркүттөн качкан канаттуудай кенчи небереси менен жаткан энесинин колтугуна башын ката берип азиз. Анда бир эске салат энесинин убадасын. Жаркынайды ал түндүн калган бөлүгүн уктабай өткөрүүгө мажбурлаган. Жайлоо жөнүндө дагы сураган. Жаш балага коркунучтуу немени айтып, натура иш кылган экенмин деп, небересинин алиги түшүнөн улам өкүнүп алган эне эми жалаң гана жакшы нерселер тууралуу кеп салат. Жайлоонун жанга жагымдуу абасын, жылга сайын эритилген коргошундай жылтырап аккан булак сууларын,
Бийик чокулардын этегинде эл көчүп барган кезде деле мелтирип жатчу нык нар муздак мөңгүлөрүн жүк түшүрүлүп, үйлөрдүн керегелери али жайылып электе өзү сыяктуу айылдын жаш балдары, кыздары топтолуп алышып, ошол мөңгүлүү тоолордун капталдарынан солкулдаган ышкын терүүгө баргандарын, айлуу түндөрдө ай көрдүм деп айылдын жаштары кечкисин кой эчкилерин эртерээк саадырып бүтүп, козулактарын көгөнгө мурдараак байлап коюшуп оюнга чыгышаарын, андай түнкү шаңдуу чууга жамаатташ отурушкан кемегелеринен түндүн бир окумуна чейин асман төшүнө көк түтүндөр булап, кечки абаны тезектин арчанын жан сергитчи жытына толтуруп, кутурногондой камыр жумур бойдон түн койнуна көшүлүп кирип бараткан кокту колоттогу кырдагы айылдардан да шарактаган жаштар келишип, оюн курулчу жайык жер боз балдарга, бийкештерге толуп чыгаарына чейин небересин эмес, ошол оюндарга өзү менен моюндашып бирге барчу курбу кызына көптөн бери жолугуп, өткөндү чогуу эскеришип аткандай жаркынай толкундануу менен сүйлөп берген эле. Ошонусу менен небересин дагы бир жолу бөтөндөй башка дүйнөгө үндөп таштаганын, аны өз көзү менен көрүүгө тегдетип таштаганын эне байкаган эмес. Түшүнөн чоочуп калган небересин сооротуш үчүн гана айткан. Жанагылардан тышкары кере тартылган желелерден кечке маал агытылган кулундардын оюн салганын, болочокко аргымактар энелеринин үстүнөн ары бери секирип ойногондорун, көгөнгө тизилген козулактардын энелерин көргөндө айылды түп көтөрө маарагандарын, ачык асмандан төмөн төгүлгөн аппак ай нурун колдоруна шамдай кармап алышып, кызыл ашыктан келип желпилдеген жашыл шүбер ичинен ак чөлмөктү издеп жайылып жүргөн балдарды, кыздарды же тегерене отуруп калышып, бирин бири эшилген жуулук менен кууп ойношконун энесинин эрги жатып айткандарынан так элестеткен небереси айыл ортосундагы кык жыттанган короо ичинде жуушап, күн бою жеген чыктуу чөптү аш кылуунун аракетинде кепшеп анда-санда гана оор онтошкон малына чейин мемиреген түнкү айылдын бейкуттугун бузган көкөк үнүнө дейре, мөңгүлөрдөн төмөн жылга менен агылган суулардын шылдырына чейин кулагына угулгансыган. Башын ийилте желге ыргалган ышкындарды өз колу менен терип, өткүр тиштер менен кырт-кырт эттере бир четинен тиштеп жеп киргендей сезген неберенин сөзсүз жайлоо дегенде барууга, барганда энеси айтып берген булардын баарын адатынча анын колунан кармай жүрүп, өз көзү менен көрүүгө үмүтү, тилеги биротоло бекемделип калганын да эне байкаган эмес эле. Кайсы айда барабыз? Деген небересинин акыркы суроосу болгон. Ура, биздин окуу бүткөндө тура, барабыз энеки, барабыз, деп төшөктүн жакасын арыга кайрып таштап небереси кыйкырып жибергенде, сол колтугунда бышылдап уктап аткан кенже небереси угунуп кетпесин деп чоочуган эне анын оозун алаканы менен баса калган. Июнь эмес апрелден тартып эле кээде дем алыш күндөрү папасы, мамасы, апасы менен автобуска отурушуп, эл менен кошо белгилүү аялдамага чейин барышып, андан ары көк жыттанган, ным жыттанган, нары күн жыттанган талаага сейилдеп чыккандан тартып азиз, жайлоо баягыда энеси айтып берген керемет жайлоо жөнүндө тез эстей баштады. Папасынан да, мамасынан да жайында айылга, андан ары жайлоого барууга убадасын ала баштады. Тойкемдикине барабыз. Сүтү бар, майы бар, дооктору бар, биз мине турган эшеги да бар. Ошол алып барат, андан ары жайлоого, деп бар болгону ал эс тарткандан бери 2 жолу гана болгон энесинин айылдагы колхозчу инесин айтып, чоңдордун бир нерсени шылтоолоп буйтап кеткенине жол койбостон жүрдү. Шаардын четиндеги ал көргөн чөптөр, ал көргөн көпөлөктөр деле Каркыра жайлоосунда көргөнүнө окшошпой туруп алды. Каргайлары гана чөбү эмне үчүн андагыдай тизеге чаппайт? Булактарычы, тамылжытып жагымдуу ныксыраткан кымызычы? Энеси айтып берген жайлоо андан бетер кооз, али уга элек жомоктой кызык. Балалык кыялы менен сүрөтүн тарта баштаган ал ажайып көрүнүштү шаардын четинен көргөндөрүнө салыштырса такыр эле окшошпойт.
Qarqırağa barганга чейин birge kelgen сайын жаңы эле ваннага жуунуп, аарчынып чыга калгандай тазарада жеңилдей да түшө турган. Бу жолу антпеди. Харкы берки басышкан ата-энесинин жанында алыстабай сууз жүрүп, сууз кайтты. Анткени жайлоо энесинен уккан көмүш булактуу, дың этип чымын учпаган коңур салкын жайлоо, жылкылары бетеге жегендиктен кызгылт кымызынан бир пияла ичсең эле магдыратып уйкуну келтирчү касиет чөптүү, түркүнүндө сайраган куштарга толгон тукойлуу жайлоо чындап көзүнөн учуп калган болчу. Күндө болбосо да күн алыс энесинин мазасын ала берди. Жайлоого барабызбы? Барабыз, анын жообу. Башка шылтоо жок да. Папасы, мамасы гана бир жолу биздин отпускабыз кандай болор экен быйыл билбейбиз. Мамасы ошол эле институтта лаборантка болуп иштечү. Мекемеде график деген болот уулум. Алдын ала түзүлгөн. Ошо боюнча отпуска берилет. Азырынча ал түзүлө элек. Биз барбасак да энең сөзсүз барат, сени алып барат деп анын үмүтүн үзүшкөн эмес. Жайлоо жөнүндө сөз болгондо небереси менен кошо Жаркынай өзү да кийинчерээк эмнегедир толкундай түшчү болду. Көптөн бери жолугуш эле кишиси менен кездеше тургансып, ашыгып, шашып калып атты. Жаркынай өз баласы да билбеген 11-июндү болжолдоп жүрдү. Акыры небересин алып баруу керектиги чечилген соң, ошол күндө 40 жылга жакын убактан бери жыл сайын бир жолу эсине түшүп, бир топ күнгө чейин бүткөн боюн шалдыратып, алдан тайгызып, көңүлүн эңшерип, сүйгөн жары менен жаңы гана коштошуп кала бергендей жалгызсыратып таштачу учур менен аргасыздан беттешүүгө бел байлады. Ошентип небере менен чоң эне күткөн күн да келди. Жыл бою жайлоону сөз кыла берип, өзү менен кошо энесинде дегдетип таштаган Азиз бирок тигинин жүрөгүнө өйгөн кусалыкты сезген жок. Кичинекей алакандарын шакылдата чапкылап, «Ура! Ура!» дегенден башкага жарабады. Энеси камын эртең жөнөйбүз айылга, андан ары жайлоого деп билдиргенде. Жаркынай небереси менен айылга 8-июнь күнү келишти. 2-3 күн энесиникинде болуп, өзү болжолдогон күн жайлоого бармак. Жайында аякка каттаган машиналар көп болорун билчү. Малчыларга азык-түлүк, койлорго туз, жакага сүт, кымыз ташышат. Ошолордун бири менен жетип алат да. Айырдагылардын дээрлик баары мейли үй кайтарганы, мейли койчулары, мейли жылкычылары болсун, аны таанышат. Анткени айылдаштары да. Жаркынайдын согушка кетип келбей калган күйөөсү да ушу өзүнүн айынан эле. Бул бир колхоздо бириккен 2 айыл качан казылганын бердегилердин эч кимиси билбеген чоң арыктын 2 жагынан орун алган эле. Бул 2 айылдын бирге ойноп, бирге өскөн, мектепте да чогуу окуган балдары жана кыздары, медеттер, Жаркынайлар болгондо арыктын астындагы айылдан, арыктын үстүндөгү айылдан деп гана бөлүп сүйлөшчү керегинде. Шаардык болуп кеткенден бери Жаркынай айылына келгени менен айылдагылар көп барчу болгон алат гана. Кыздарын, балдарын окуу жайына өздөрү келип өткөрүп адатка айлангандан бери белек бечкегин куржунга же чемоданга салышкан ата-энелерден жыл сайын келишет. Тияктан чыкканда эле Жаркынай бар эмеспи айырда дешип, анын ак көңүлдүгүн билген алар ошо жерден эле ушунун үйүн болжолдоп жөнөшчү. Июль-август айларында самсып келчү ата-энелерден шаардын мейманканаларынан орун тийбесин билип алышкандан кийин алар бир жолу Жаркынайдын үйүн конок үйүнө айландырып алышкан. Канча күн турушса да кабак кашым дебестен уулу менен келини күңкүлдөшсө, «Ай, антпегиле уят болот. Үйгө коноктордун келип турганы жакшы. Өзү менен алар ырыс кешигин кошо ала келишет» деп калчу. Тапканын эртели кеч алдыларына коюп коноктоочу. Сыйынан ошентип жазбаган Жаркынайды кайтып кетеринде ар кимиси чын ыкластан айылга чакырышчу. «Быйыл барганыңызда меникинен чай ичпесеңиз, экинчи үйүңүзгө кирбейм, тарынам, учурашпай коем» деген сыяктуу сөздөрдү айтышчу. Алардын эч кимисин ичинен карыз деп эсептебеген Жаркынай адатынча күлүмсүрөп туруп гана «Барганда көрөрбүз, рахмат» деп гана узатып кое турган. Келип кеткендердин ичинде малчылар да бар эле. Небереси «Жайлоого алып барасың» деп кадаланган сайын алар да эске түшпөй койгон жок. Жайлоого барса айылдын четинен чыгат, аны кучагына жая тосуп алчулар. Бирок ал 2 ата өтүшкөн тууганынын койчу баласы кылый көз табылдыны болжоп чыкты үйүнөн. Жаркынай топурап келген коңшулар менен учурашып, бажырашып, аркы беркини сүйлөшүп отуруп,
өзүнө аталып союлган козунун эти бышып калганын да сезбеди. Мында келгенине 1 саат болбой жатып өзүнө адегенде таңыркай тиктешкен айыл балдар менен таанышып, анан табышып алган небереси ысык боорсоктон эки чеңгелине мыкчый кармаган бойдон ойноп кеткен эле чарчаганбы, жайлоонун таза абасы көчүлтүбү, күн батары менен уйкуга кетти. Сыртка жаркынай чыкканда ай береги маңдайындагы кырка тоодон өйдө көтөрүлүп калган экен. Ээрчи баскан энесинин келинчегине: "Сен жайыңы растай бер. Мен бир аз басып келемин", деди да жалгыздап кетти. Медет экөө баш кошкон журтка барды. Айерге эч ким конбой калган. Анткени андагы булактан суу чыкпайт азыр. Жалпак таш бар болчу, ошону издеди. Булактын көзүнө жакын жерде эле көп убарланбай таап алды аны. Орунда жатыптыр. Болгондо тегерегин чөп басып, жерге чөккөнгө агарып, эки алакандай гана жери көрүнөт. Ага бут койбостон карап туруп калды. Эңкейип тиктеди. Издери жаткансып, ошону издеди өңүлө карап. Көрүнгөн жок эч кандай из. Таш тимириет. Бул ташты Медет өзү мал башын салып же тепсеп булгабасын деп, үстү арча бутактары менен жабылган булак көзүндөгү таштардын арасынан тандап уш жерге көтөрүп келип койгон. Буларга нике кыйылган алгачкы түндө алып келип койгон. Ошонун үстүндө отуруп адегенде өзү жуунган, береги булак суусунан жес кумганга куюп келип. Бир жагынан муздак, бир жагынан кандайдыр бир от, иш жагынан бүткүл боюн жандырып чыгып келаткандай алоолонгон денесин жууркан ичине кийирип жатып, келиндикти мойнуна ала мемиреген колуктусунун оттой ысык бетине өзүнүн муздак эриндерин тийгизе жыттап өпкөн соң энтигип шыбыраган: "Мен жуунуп келдим. Эми бар. Жес кумганда суу тола. Анын жанында жалпак таш бар. Ошонун үстүндө отуруп жуун." Күйөөсүнүн бул сөзүнөн уялып кеткен Жаркынай булт этип төшөк ичине качып кеткен бойдон лаззатка мас болгон күйөөсүнүн бышылдап уктап киргенине көз жеткенде гана жууркан этегинен акырын жылып чыгат. Медет айткан жерде жуунат. Ай тоо артынан тыктанып калган экен. Айыл жым-жырт. Төбөсүнөн денесин жайпап, бут башына жылжаган ошондо булак суусунун жумшактыгы, тоо желинен алиги суу тамчыларын кургаткысы келген сыпсылап турганы, алыстан ушул таш үстүнө коюлган мрамор эстеликтей аппак денени көрүп, ошого таңшып киргендей күкөк көрүп койдук деп тамашакөй теңтуштардай жымыңдашкан көктөшүндөгү жылдыздар, койчу ошол минуталарда көз көрүнүп, денеге сезилгендердин баары Жаркынайды 40 жылга жакын убактан бери коштой жүрчү. Ошол түн менен бүгүн ал дагы кездешти. Таш үстүнө чыгып отура кетти. "Жанагы ташты эмнеге койдуңуз? Жумшак шыбер турса", деп эми күйөөсүнүн ысык көкүрөгүнө өзүнүн муздак бетин кое эркелегиси келген жарынын акырын узаткан суроосуна Медет ошондо минтип жооп берген: "Экөөбүздүн аруу сүйүүбүзгө, биринчи түнүбүзгө күбө болсун, эстелик болсун деп атайлап койдум аны. Дагы канча жолу ошол таштын үстүндө жуунар экенбиз. Ушуну унутпа Жаркыным", деген, жакын арада аны менен коштошоорун алдын ала сезгендей. Ошол таштын үстүндө отурду Жаркынай. Жайлоонун кучагында жаңы эле чыккан айдын шооласына киринип отурду. Бүгүн да июнь айынын 11-түнү эле.